Казакстандык окуучу компьютерди казак тилин түшүнүүгө үйрөтүү. Кос Санайдагы Назарбаев интеллектуалдык мектебинин 12 классынын окуучусу Демир Сарбасов биринчилерден болуп мамлекеттик тилде программалоо тилин иштеп чыкты. Долбоор боюнча иш жайында эле башталган. Өспүрүмдүн айтымында процесс оңой болгон жок. Бирок аны иштеп чыгуу программалоону үйрөнүүнү каалагандардын баарына мүмкүнчүлүк ачат деген ой андан ары иштөөгө күч берет. Белгилей кетсек, Дамирге чейин көптөгөн адамдар казак тилин системага киргизүү аракетинен майнап чыккан эмес. Мне вдруг пришла идея, почему все люди, которые... Мага күтүлбөгөн жерден эмне үчүн англис тилин билбеген адамдардын баары программалоону үйрөнүп билиши керек деген ой келди. Бул мен үчүн таң калыштуу болду. Ошондуктан мен казак тилинде программалоо үчүн колдоно турган программалоо тилин жасоо идеясына келдим. Ага жараша дагы көп адамдар колдоно алышат. Ошол эле учурда бул тил программалоо көндүмдөрүн гана эмес, казак тилин билүүнү да жакшыртат. Не только улучшать навыки программирования, но и казахского языка. Мы развиваем цифровизацию. Биз биринчиден сан эриптештирүүнү, экинчиден казак тилин өнүктүрүп жатабыз. Азыркы учурда дээрлик бардык билим берүү программалары багыттар боюнча көз карандысыз жогорку окуу жайларында биринчи курстарда программалоо окутууну камтыйт. Анткени президенттин кайрылуусунда да ушул көндүмдөр hard skills, soft skills жана анын ичинде программалоону экинчи сабаттуулук катары окутуу өнүгүшү керектигине басым жасалган. И в том числе обучение программированию, как второй грамотности. Жогорку класстын окуучусу мектеп программасына киргизүүнү кыялданган долбоорду билим берүү мекемелери жана IT жаатындагы адистер жогору баалашты. Бул балдарга программалоону, ошондой эле эни тилин үйрөнүүнү жеңилдетүүгө шарт түзөт.